BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Кыргызстандын картография жана геодезия кызматы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын демаркация процесси аяктай электе эле аны өзү каалагандай өзгөртүп көрсөтүп жатканы боюнча түшүндүрмө талап кылып Google компаниясына кайрылган жатат. Бул жөнүндө BBCге аталган мекеменин директору Исабеков Нарымбек билдирди. 2 күндөн бери Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны Google Maps өзгөртүп көрсөтүп жатканы социалдык сайттарда чоң талкууга түштү. Бул өзүңүздөргө маалым болгондой азыр былтыркы договор менен делимитация процесси бүттү. Бул жана картага түшүрүп документтердин негизинде мыйзам кабыл алынды да. Картага болсо өзгөртүүлөр демаркация процесси бүткөндөн кийин гана киргизилет. Анткени үчүн жеринде барып ошо границаны жерине түшүрүп, ал жерге пограничный столбтор коюлгандан кийин гана ошол процесс жасалган болуп саналат. Граница аныкталат. Андан тышкары ошо демаркация тууралуу келишим түзүлөт эки мамлекеттин ортосунда. Ошол келишим белгиленген тартипте жогорку кеңеш аркылуу өтүп, эки президент кол коюшкандан кийин гана ошо демаркация процесси бүтүп, границанын юридикалык оформлениясы бүткөн болуп саналат да. Ошондо гана карталарга өзгөртүү киргизилет. Google'дун картасы чыгып кетти деп ошонун тегерегинде мындай көп сөз болуп атпайбы? Негизи ушул Google'дун ушул өздөрүнүн картасын өзгөртүп атканда ар бир өлкөнүн өзүнүн мындай мамлекеттик расмий бийликтер менен макулдашыш керекпи негизи? Google'дун политикасында жазылып турат, макулдашылсын дегенчи, макулдашылган линия берилет. Бирок бул тууралуу бизге мындай эч кандай макулдашуу болгон эмес. Андан тышкары дагы биз дагы андан мурун да 2 жыл мурун жанагы Тажикстандын границасы боюнча дагы ушундай Google менен бир сыйра талаш тартыштар болгон. Азыр карасаңар биздин ошо кыргыз-тажик границасында бир эмес 2 линия чийилип турат да. Ошо тажиктики, анан кийин кыргыздын версиясы деп. Анан бул тууралуу ошо Google'дун саясаты бул ачык контент болуп эле, ошо аргасы пользовательдердикин алып көрсөтөт экен, бирок деген ошо макулдашылыш керек эле, биз менен макулдашылган эмес. Google'га кайсы бир деңгээлде ушундай бир запрос жиберип, түшүндүрмө талап кылышыңар мүмкүнбү? Биз азыр даярдап атабыз ошо Google'ду мурдагы 91-жылдагы биз Советтер Союзу тарап аткан границаны кайра ордуна калыбына келтиргиле деген ушундай претензия койгонбуз да. Тышкы иштер министрлиги аркылуу жөнөтөбүз да. Картага түшүрүү иштери өзү процедурасы кандай? Демаркация процесси өзүңүздөр билгендей бул эми оңой иш эмес да. Ал ошол границанын баардыгына пограничный столбтор коюлуп чыгыш керек. Ал кайра такталыш керек, баары карта, жаңы карта даярдалат, ушу демаркационный карта деп. А жерде майда чүйдө мүчүлүштүк болсо дагы оңдоп кетсе болот, алмашып, жылдырып анча-мынча жерлердичи. Анан бул процесс бүткөндөн кийин атайын демаркация тууралуу келишим түзүлөт. Ошо эки өлкөнүн ортосунда демаркационный карталар бекитилет ошо менен. Анан ошол келишим белгиленген тартипте жогорку кеңештен каралыш керек, бекитилиш керек. Анан жогорку кеңеш бекиткенден кийин эки президент кол койгондон кийин анан күчүнө кирет. Ошо бекитилгенден кийин гана жанагы границалар өзгөртүлүп, азыр расмий түрдө чыгып аткан карталар ошондо гана өзгөртөбүз да. Биз азыркы учурда өзүбүз бир тараптуу кылып өзгөртө албайбыз ал карталарды. Муну өзбек тарап деле жасагандай көрүнбөйт, анткени үчүн бул границанын линиясы мындай делимитационный линияга да туура келбегендей көрүнүш болуп атат да. Анткени үчүн бир жактуу эле темперовать деле өзгөртүп коюп, нар жакта ошо Гавасай башка участоктордо эчтеке өзгөртпөй эле бир тараптуу эле бир жерде эле өзгөртүп коюп атпайбы? Туура эмес да. Биз ошон үчүн жанагы расмий түрдө билдирүү жасайбыз Google'га. Бул Кыргызстандын мамлекеттик картография жана геодезия кызматынын директору Исабеков Нарымбек болду.